Assalamu alaikum мекендештер. Саламатсыздарбы? Мына бүгүн дагы бир тууганыбыздын мен результатын көрсөтүп коеюн деп атам. Эми абдан жакшы результаттар болот. Мен буга чейин результат айтпай эле, ушул оорунун пайда болгон себебин айта бериптим да. Результат жөнүндө айтпаган үчүн элдер сомнение болуп Facebook'тан мени жаап жатып калышты да. Мурунку эле биздин каарман кечээ күнкү тартып алган жашыңыз канча деле? 57. Эми өткөндөгү видеодо ушул тууганыбыз кантип ооруп келди, кайра ооруп келди, кантип кыйналды, ошол жөнүндө айткан болчу да. Мен эми анализ менен сиздерге толуктап көрсөтүп коеюн деп атам. Тарткан кыз жакыныраак келсеңиз, муну көрсөтсөңүз. Так, демек анализде караңыздар. Мына мен жакыныраак алып барайын. Жакыныраак алып барганда 8 канчанчы декабрь деп турат? Мына 3 декабрда караңыздар, мен түйүн чийип койдум. Жатында миома болгон. Мынакей сиздер просто жакын кармап туруп тартып алыңыздар, скриншот кыласыздар, анан мен экинчини көрсөтөмүн. Бул 3 декабрь. 3 декабрь эмес, где-то бир 7-8 декабрда келген. Бүгүн мына 8 февраль, ровно 2 айдан кийинки. Эми муну тартып алыңыздар. Скриншот кылып туруп салыштырасыздар. Бирок скриншот кылбай түшүндүрүп коелу десеңиз, мен түшүндүрүп коеюн. Кыскасы, биздин тууганыбыздын оң яичнигинде 2 киста болгон. Эми мен примерно көрсөтүп коеюн. Эми мына мерде 1 киста, бул жерде 1 киста болгон. Бул өзү размери 40 болгон. Размери 40 канча болгон? 2 киста болгон. Сол жакта бул 25 болгон, чоңоюп, анан киста 25 болгон, 25 бул жерде да 1 киста болгон. 2 айлык лечениядан кийин эми караңыздар. Бул 2 киста тең жоголгон. Мунун размери 43төн 25 чейин кичинерген. А мунун размери 25тен 16га кичинерген. Маткадагы миома, жатындагы миома чоң размерден кичине размерге кичинерген. Эми караңыздар. Бул кантип, кайсы ыкма менен жакшы болду, өзүнөн сурайлы. Демек сиз эмне алдыңыз? Биринчи перекс тамырдан алдым. Тамырдан перекс алды. Андан кийин массаж. Канча жол массаж алдыңыз? Массаж 15 жол. 15 жол массаж алды. Массаждын түрлөрүн Висцелярный массаж. Ударно-динамический. Анан лимфа. Мына ушул 3 түр массаждалды. Так, мындан чыкардагы эмне кылдык? Практика виватон менен чапкылай бердик, э? Баштан бери чапалып, бүт денеге чапкыладык. Бир гана бет анан кийин акыркысы биз эмне кылдык? Акыркысы ошо сүлүк койдук. Сүлүк коюлду. Азыр дагы 4 сеанс, 4 неме жолу келе турган сүлүгүңүз калды. Так, эми өзүңүз эмне кылдыңыз, ошону айтып бериңиз. Биринчиден буга диета кылмаш керек экен. Так, диета жакшы болуш үчүн. Оорудан айыгыш үчүн. Анан суу ичиш керек экен эртең менен. Сөзсүз түрдө суу. Анан өзүңүзгө кандай көнүгүүлөр жасадыңыз? Мындай күнүгө кечке чейин суу ичиш керек экен. Ушундай байкам. Килограммга жараша күнүгө урдап суу ичип туруш керек экен. Сууну унутпаш керек экен. Көбүрөөк ичиш керек экен сууну. Андан кийин өзүңүзгө кандай көнүгүүлөр жасадыңыз? Жанагы эңкейген. Өттү чыгар үчүн эңкейген күнүгө жасайт. Денеңизди сылайсыз. Денени сылаган. Анан курсакты чугунуп атканда кир салым менен шыланып курсаңызды эмне кылдыңыз? Өзүңүз курсаңызды окула бastыңыз. Врач көрсөткөндө бөтөркө. Мынакей. Андан кийин жанагы
ичегини упражненияларды ар кандай жасаса жакшы болот. так ичегини тазаладыңызбы? Кастор майын менен ичеги кастор майын иштим. Мынакей. Siz ушул жерден көбүрөөк кимдин аракети көбүрөөк керек экенин байкадыңыз? Мен өзүмдүн аракетим көп экенин байкадым. Көрдүңүздөрбү? Адамдардын Жок, адамдын өзүнөн болот экен. Көп нерсе адамдан талап кылынат экен. Кетсе адам өзүнүн колунда да ден соолугу. Ошон үчүн адам өзү аракет кылыш керек экен. Врачтан тышкары. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, мынакей. Жооп мен күнүгө мен эми жакшы болуп калды. Мен айтып атпаймынбы, сентябрдан баштап эле келе баштады элдерчи. Ушул тууганыбызга окшоп до конца келип результатты көрсөтпөсөн шашылып көбүнчө айылга кетип калышат. Бирок алар абдан жакшы болдум деп мага келип рахматын айтып кетип калат да. Мен ошол мезгилде пациент көрүп атып, мен результаттарды жазбай калгам да. Мына эми мындан кийин мен ар бир результатты жазып турам. Рахмат. Абдан жакшы результат алдыңыз. Мен аны кече күнү да айткам, сиздин жүзүңүздөн көрүндү да. Жүзү жакшы боло баштады. Өң жакшы боло баштады да. Көрдүңүзбү? Бул да болсо сиз өзүңүздүн ден соолугуңуз, өзүңүздүн аракетиңиз, көрдүңүзбү? Сиз өзүңүздүн аракетиңиз менен сиз организмдеги өзгөрүүнү ордуна келтирип койдуңуз. 57 жашка чыксаңыз дагы бул ордуна келди, көрдүңүзбү? Сиз 37 эмессиз, сиз 27 эмессиз. Сиз 57 жашта болсоңуз дагы өзүңүздүн өзгөрүп кеткен органдарыңызды эмне кылдыңыз? Оңдоп алдыңыз. Ал үчүн алтын таблетка бердимби мен сизге? Жок. Алтын укол бердимби мен сизге? Болгон ушул санабадык ошо. Болгон ушул. Урматтуу мекендештер, туура түшүнүңүздөр. Жакшы ишти биринчи ичкөңдү тазалаш керек экен. Ичкөңдү тазалаш керек. Туура түшүнүңүздөр. Мени туура түшүнүңүздөр. Мени Facebook'тан жаап, тиги окуй андайсың анан сен мындайсың анан сен приемга чакыра бересиң деп. Жок, каалабасаңыз келбеңиз. Мен элден келген результатты гана силерге айтып коюшум мүмкүн. Эл кантип келип ооруду мен ушул жөнүндө гана айтып коюшум мүмкүн. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр. Ар кимге өзүнүн ден соолугу керек. Аман болуңуздар, сак болуңуздар.